Саламатсыздарбы? Эфирде Трибуна программасы аны менен мен Авазбек Айтиев. 9-июнь күнү Ош облустук төрөтүүндө эки баланын энеси үчүнчүсүн төрөп жатып каза болду. Андан мурун эле дал ушул облустук төрөтүүндө ичинде 3 эм болчу. Бирок эгиз төрөдүн бирин алып коюшту деп да чыгышкан. Бул дооматтар эмненин негизинде чыгып атат? Же чындап эле ошол элдин айтканда жан барбы, же жөн жерден дарыгерлерди каралап жатышабы? Бүгүн дал ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Ал үчүн бүгүнкү студиябыздын коногу Ош облустук төрөтүүнүн жетекчиси Кенжебаева Гүлбара эже келип отурат. Саламатсызбы? Эми Гүлбара айым айтсаңыз, мисалы мына 9-июнь күнкү окуя сиздерди күнөөлөп жатпайбы? Чындап эле сиздердин ушул кызматкериңиздер күнөөлүүбү? Ушул окуя боюнча айтып берсеңиз. Негизинен бул азыр мына резонанс болуп атканын себеби бул жерде мен ойлойм бир тараптуу ошо журналисттин жазган Фейсбукка жарыялаган бул эме болуп калды, себеп болуп калды деп эсептеймин. Мен кыскача айтып кетсем, ошол мерт болгон кош бойлуу аялдын өмүр баянына токтолуп кетсем, бул аялдын 3-чү кош бойлуу болушу, 3-чү төрөшү болчу. Бул аял бизге келгенде чынында көңүл буралык акыбалда келген. Биринчи очередте бул жана каканак суусу жабыркап, каканак суусу кетип келген. Каканак суусу кеткен деген сөз бул жөндө жөн болбойт. Бул негизинен инфекциянын негизинде болот. Жашынакай дени сак болуп, баары жакшы боло турган болсо, келип эле төрөп алмак. Ошол эле папанын айылында деле канча жыл төрөп жүргөн. Ошондуктан бизге көңүл бурган үчүн биздин ошо областтык төрөтүүнө келип атат. Биздин төрөтүү областтык эле төрөтүү эмес, бул Ош областтар аралык төрөтүү болуп эсептелинет да. Бул деген сөз ошо Жалал Абад, Баткенден оор акыбалда ошол кош бойлуу мезгилинде бир өзгөчө көңүлдү талап кылган, өзгөчө медициналык жардамды көрсөткөн адамдар келет бизге. Ошондуктан бизге келгендеги учурда биз ошо медициналык жардамды клиникалык протоколго таянып, бул аялды төрөтүү жолдорун даярдап, төрөтүп баштаганбыз. Төрөтүү учурунда бул биз дагы алдын ала биле албайт экенбиз, биз дагы кудай эмес экенбиз. Ошол төрөтүп аткан учурда бул хоринамид деген кабылдоого учурган. Бул деген сөз ошол баланын тонунун чел кабыгы жабыркап, ошол сезгенип, ошол температура болуп, ошонун негизинде дарылуулар, күчөтүлгөн дарылуулар башталган. Ошол бул жанагы инфекциянын күрөшүүсү, бул инфекция менен күрөшүү, бул организмге баалуу болот да. Ошол инфекциянын вирулентностуна баалуу болот. Жана ошондой эле организмдин иммунитетине жараша болот. Эгерде иммунитети күчтүү болуп, ошол эле бактериялардын күчү анчалык деңгээлге өрчүбөгөн болсо, бул организм ошо күрөшүш керек бул эме акыбал мененчи. Бирок биздин учурда ушундай күрөшө албай калды организм. Бул рефрактерный септический шок деп коет. Бул деген мындай кайтарылгыс шок акыбалына келип калган. Бул жанагы молниеносный сепсис деген түшүнүк бар. Бул деген сөз ошо инфекция кан тамырларга, кан айлануу тамырларына ошол жабыркап, токсиндердин өзүн жөнөтүп, бүт органдарды жабыркатты деген сөз. Эми азыр сиз бир канча мисалы ошол келиндин каза болуп калышын бир канча жүйөсүн келтирдиңиз да. Ошону туугандар кандай кабыл алды? Түшүнбөй атабы негизи ушул жагдайларга? Негизинен туугандары тарабынан эч кандай арыздоо жок болгон. Себеби дегенде ошол төрөттө биз өнөктөш төрөттү биз жайылтканбыз 80%га чейин. Ошол биздин аялдар өз каалоосунда кимди төрөткө катыштырам десе, ошол катышкан. Бул учурда бул маркумдун жолдошу төрөт мезгилинде чогуу болгон. Кандай жардам көрсөтүлгөндөрүнүн баары өзү күбө болуп турган. Жана ошондой эле оор акыбалга келгенде дагы ошол аягына чейин өзү турган. Биз баарын түшүндүрүп айтканбыз. Бүгүнкү күндө туугандардын арасында эч кандай арыздоо кызматкерлерге болгон эмес. Алар өздөрүнүн түшүнүк катында да көрсөтүп атат. Алар бизге кайра звонок кылып, бизге рахматын айтып атат. Конечно, бул жанагындай жаман эме болуп калды, баягы жагдай болуп калды. Биздин да мээнетибиз кайтпады, кызматкерлердин мээнети кайтпады. Бирок ошол менен бирге биздин кандай ошол аялдын ден соолугу менен, өмүрү менен күрөшкөнүбүзгө толук кандуу ошолор өздөрү катышып туруп, өздөрү ошол жерде күбө болгондуктан бизге эч кандай арыздоосу болгон жок. Мен ойлойм ошол туугандардын арасында эч кандай мындай бир тирешүү болгон жок деп. Мисалы 3-сүсү деп атасыз да, негизи курсагында балачы. Анан аман калдыбы? Баланын абалы кандай?
Баланы абалы бүгүнкү күндө туруктуу жакшы, бирок биз азыр баладан анализ алып изилдөөлөрдү да жүргүздүк. Ошол кан анализинде ошол балага дагы энесинин курсагынан өткөн инфекциянын дагы белгилери пайда болуп, азыркы күндө баланы дагы дарылап жатабыз. Инфекция бар деп атасыз да, ичинде инфекция болгон. Ушул малга чейин белгилүү болуп, ошону дарыласа болобу эле алдын ала? Алдын ала Эгер дарыласа болот элесе, дагы деле дарыгерлер барып такалып атат да, маселечи. Чынында биздин мындай биздин мамлекетибизде чынында баягы микробиологиялык изилдөөлөр жолго коюлган эмес. Айрыкча ушу айыл жергелеринде ушундай микробиологиялык изилдөөлөрдүн өткөрүлүшү аябай кыйынлыкка туруп атат. Бирок ошол эле кош бойлуу мезгилинде бул кызда ошол дене табы көтөрүлүп, 18 жумалыгында, 24 жумалыгында дене табы көтөрүлүп, амбулатордук түрдө дарыланган экен. Эми бирок ошол эгерде ошол бир кандайдыр бир инфекциянын бир симптомдору ошол кыздарда көрүнсө керек. Эми баягы турмушуна байланыштуу бир жакка чыгып изилдеп алдын ала текшерүүдө толук кандуу өтпөй калды деп ойлойм да. Мына биздин калктын саламаттыгы өзү негизинен калктын өзүнүн жарандын өзүнүн колунда. Ар бир жаран өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек. Ошол денди сактоодо, ошол денин туура ошол текшерүүдөн өтүп, мезгилинде өтүп туруу бул жарандын өзүнүн колунда болот да. 80% ошол ден соолугун сактап калыш ошол жарандардын өзүнүн колунда. Медицина кызматкерлеринде ошо ооруп калган мезгилдерде 15% эле биздин колубуздан келе турган жумуштарды жасай алат экенбиз да. Эгерде үй бүлөнү туура пландаштырып, мына 26 жаштагы кыз ошол мен ойлойм, ошол баягы төрөттүн интервалдарын сактап, ошол жоготкон микроэлементтердин баарын толуктап, үй бүлөнү ошол өзүнүн үй бүлөлүк бюджетине карата жакшынакай үй бүлөнү пландаштырып туруп, текшерүүдөн өтүп, пландуу түрдө төрөсө, мен ойлойт элем мындай жагдайлар, мындай маселелер келип чыкпайт эле деп. Анан буга чейин да жана айтып кеттим, жана курсагымда УЗИге түшкөндө ошол 3 болчу төрөгөндө, эгиз төрөгөндө экөөнү берип кой деп чыкканда, бул жагдайда кандай маселе бар? Мисалы бул мейли жанакы көз өтүп тура, бул жагдайда да сиздерге доомат коюп чыккан да буга чейинчи. Кандай чечилди ушул маселе? Ошол 3 деп бизге мындай курулай доомат койгон энеге мен дагы таң калдым. Биз бул ошол эле мезгилде ошол аң сезим менен ошол кесир жолу менен төрөгөн бул кыз. Спиналдык наркоздо жаткан. Бул деген жүлүндөн наркоз берилет. Бул наркозду бергенде баягы кескендери, алгандары эчтеке оорусу жоголуп, анан кийин аң сезим менен жатат да, толук кандуу ошол медицина кызматкерлери менен сүйлөшүп, кызматташып эле турган. Ошол 3 ордуна 2 төрүлгөндө ошол операция кылган дарыгер дароо эле айткан: сен мына 3 күттүк элек, бирок 2 төрүлдү. Сен ошону уктуңбу, билдиңби дегенде баарына макул болуп, көрүп, билген. Мен ойлойм, бул кандайдыр бир башка күчтөрдүн себебинен ушундай эмелерди жана арыздоо болду деп ойлойм да. Бул жерде биздин эмелерде жанагы мисалы кандай күчтөр болушу мүмкүн ошол жерде? Мен ойлойм, ошол башка бирөөнүн туура эмес маалымат. Балким сиздин ордуңузду талашкан бирөө болушу мүмкүнбү? Балким кандай күчтөр болушу мүмкүн? Мен ойлойм, бул ошол туура эмес, маалыматы жок бир адам ошол УЗИде туура эмес көрсөтүлүп калып атпайбы? Бул жердечи ошол поликлиника деңгээлинде портативдик УЗИде изилденип калып атат. Мунун жаңылыштыктын баардыгы ошол жанагы поликлиникадагы ошол УЗИ дарыгердин алгачкы ошол 13 неделиндеги 13 жумалыгындагы баягы эме деп 3 деп заключениясы ошол кийинки ошол УЗИ адистерди адаштырган. Бирок ошол эле мезгилде 28 жумалыгында, февраль айында жеке менчик УЗИге кайрылганда, бул стационардык чоң УЗИге көрүнгөн бул кыз. Көрүнгөндө ошол жерде так анык жазылып турат: 2 2 бала, 2 тон бар деп баардыгын заключениясы менен колуна жазып берген. Бирок эмнегедир ошол УЗИни эске албастан туруп эле, ошол мен ичимде ошол 3 болуш керек деген эле максатта бизде мындай, мен ойлойм, бул жалган жашык
акчалыкты колдонду деп ойлойм да. Бул жерде эч кандай үчөм төрөлгөн эмес, экем төрөлгөнү баары аныкталган. Эми ушул өңдүү жагдайлар чыкканда, мисалы эл баягы аккан суу деп коет да, каяк тарапка бурулса бурулуп кете берет да. Ушул өңдүү сиздерге домат коюлуп атканда ошону алдын алыш үчүн кандай бир чаралар көрүлөт? Жана эле айтып кеттим, мисалы видео байкоону койсоңуздар болобу? Ар бир ошол төрөткөн каналарга жада калса сырттан бери бүт баарында ошондо коюлганбы? Негизи ошондой ушул талаштуу жагдайларды бир далилдеп бериш үчүн. Негизинен бизде видео көзөмөлдөрдүн баардыгы коридордо уюштурулган. Кимден кирип чыгып атат, кандай болуп атат, ошол эле операциялоо обочосунун коридоруна коюлган. Ошол баягы адамдар кирип чыккан, канча кызматкер кирип атат, канча кызматкер чыгып атат, баланы кандай жол менен алып чыгып кетип атат, ошолордун баардыгы көзөмөлдөрү коюлган. Бирок бизде бир жанагы аялдардын интими сакталыш үчүн бизде ошол төрөт мезгилинде төрөт залдарына койгонго уруксат жок. Себеби дегенде ар бир аял өздөрүнүн интимин сакташ керек да. Ошол себептен биз эме алган жок. Бирок биздин бүгүнкү күндө мен ойлоп атам, ошо жетекчилик үчүн, ошол биздин өзүбүздүн кызыкчылык үчүн ошондой видео көзөмөлдөр дагы ошол родзалдарда, операциялык залдын ичинде дагы уюштурулуш керек экен деп бүгүнкү биздин практика ошол далилдеп атат ушул нерсени. Жанакы видео тасмалар эми сыртка чыкпаса, негизден ошол өзүңүздөр үчүн керекпи деген ой пайда болуп атат. Анткени ушул жагдайларга дароо чекит койгону ошол жерден эле маселени чечсе болот да. Туура айтасыз. Эми биз азыр ошол операция залына дагы, төрөт залдарына дагы ошо видео көзөмөлдөрдү орнотуп, биз ошол эмеге жолго түшүп атабыз. Анан бул жерде сиз жөнүндө дагы айтып кетип атат да, мисалы 20 жылдан бери ошол жерди жетектейт. Бирок ошол 20 жылдан бери мындай чырдан баш чыкпады депчи. Ушул суроого кандай жооп берет элеңиз? Негизинен бул жанагы орусча айтканда предвзятое отношение деп коет го, баягы мага жеке ою түз эмес адамдын ою деп ойлоймун. Себеби дегенде мен эгерде мен иштеген стажыма 26 жыл болду. 26 жылдын ичинде мен 15 жылдан бери ошол төрөт үйүн жетектеп келип атам. Эгерде мен жаман адис болуп, жаман жетекчи болгон болсом, эл тараза, эл баалайт, ошол эле кызматкерлерим баалайт мени. Ошол эгерде мен жаман жетектеп, ошондой ушу чыр саактын үстүндө жүргөн болсом, мен ойлойт элем, ошол элди эле тараза кылып, мен жолумду көрсөтмөк, ушундай сиз колуңуздан келбей атат, мындай деп эле мага баа бере турган адамдар да бар, муну бааламак. Мен ойлойм, ошол 15 жылдан бери мен ошол өзүмдүн бүт болгон опытымды, болгон ошол тажрыйбамды, жана ошондой эле ошол колуман келген аракеттерди жасап, төрөт үйүндө мен салымым абдан зор деп ойлойм. Ошол элге дагы жасаган салымым, элдин арасында да салымым чоң деп ойлойм мен. Негизи сиз келгенден бери эмне өзгөрүп болду? Маселен, ошо эне менен баланын өлүмүн азайта алдыңызбы? Ошол статистика барбы? Ошолго бир токтолуп бербейсизби? Негизинен бизде аябай жакшы көрсөткүч, бул балдардын МРКлардын көрсөткүчү болуп эсептелет да. Балдардын мисалы үчүн бизде ошол 2006 жылдарынан баштап ошол аябай күчөтүлгөн программалар, эне менен баланын ден соолугун сактоодо аябай чоң программалар иштелип чыккан. Ошол программалардын баардыгын ошо 2006 жылдан бери мен ушул программаларды ошо төрөт үйүнө киргизип, бир эле төрөт үйүнө эмес, ошол райондордун баардыгына өзүм кыдырып, ошол программаларды киргизип, ошол эффективдүү перинаталдык багуу деген ушундай бизде программа бар, ошолорду жайылтканмын. Андан сырткары ошол мен ойлойм, ошол ар бир ошол 2005 жылга чейин бизде ошол МРКлардын көрсөткүчү, өлүмүнүн көрсөткүчү аябай жогору болчу. Бул себеби дегенде жогору болгонунда бир себеби бар. Бул мен жана айтып кетпедимби, биз түштүк региону боюнча оор акыбалдагы бейтаптар келет. Ошондуктан бизде бүт ошол эненин ден соолугуна жараша бизде эртерээк төрөтүп алышка, эненин ден соолугун өмүр сактап калууда эртерээк багындай медициналык жардамды көрсөтүү менен биз балдарды ара төрөлгөн учурлар көп болгондо көп каталган. Ошол ара төрөлгөн балдардын ичинен 80% 1,5 килограммдан төмөн балдар бизде ошо көрсөткүчү көп болот. Мен айткандай жанагы эненин ден соолугуна баалуу болот. Бул көрсөткүч бизде стабилдүү түрдө төмөндөп атат. Салыштырмалуу 2003-2004 жылдары салыштырмалуу ала турган болсок, бул 56 миң төрөлгөн балага МРКга болгон болсо, бүгүнкү күндө биз 29
29 промиллге миң төрөлгөн МРКга биз жетиштик да, бул 2 эсе төмөндөдү. Бул деген бул биздин кызматкерлердин жалпы салымы, жалпы ошо программанын иштегендиги бул аябай туруктуу көрсөткүч. Энелердин өлүмү биздин төрөтүүндө көп катталат. Себеби дегенде бизге баягы таптакыр ошо биринчи тепкичтеги мекемелердин колунан келбей калган учурда бизге которуулар көп болот. Ошол баягындай өтө оор акыбалда келген аялдар дагы бизге келип бизге которулат. Ошондуктан энелердин көрсөткүчү бизде көбүрөөк катталат. Ал байкап көрсөңүздөр, мисалы үчүн ушул биринчи тепкичте аймактык ооруканаларда энелердин өлүмдөрү катталышы аз болуп атат. Себеби дегенде алардын баардыгы бизге которулат. Ошол ар бир ушундай окуя болгон сайын текшерүүлөр келип турат да, ушул текшерүү канчалык сиздердин ишиңерге тоскоол болуп жатат? Эми мындай, бизде өзүбүздүн ошол энелик жана балалык өлүмдө биздин өзүбүздүн комиссиялар туруктуу штаб уюштурулган, областтык деңгээлде жана ошондой эле республикалык деңгээлде штабтар түзүлгөн. Ар бир энелик балалык өлүм областтык деңгээлде жана республикалык тепкичте сөзсүз түрдө иликтөө өткөрүлөт, баа берилет. Кайсыл жерде кандай деңгээлде кайсы кызмат, кайсы жардам көрсөтүлдү. Бул комиссиялар ар дайым эле келе бербейт. Эми бул учурда жанагы мындай элдик резонанс, общественный резонанс болуп калгандыгы үчүн азыр биз комиссияны күтүп атабыз. Ал комиссия дагы өзүнүн келип баасын берет, кызматтык иликтөөлөрдү жүргүзөт, баалар берет. Албетте айрым тоскоолдуктар болот. Себеби дегенде биз комиссия келгенде ар бир эмеде биздин ошо кызматкерлердин арасында мындай толкундануу, мындай өзүнө жүргөнү кабыл алуу, ушундай моралдык жактан аябай оор турат бул нерсечи. Бирок комиссиянын келгени да жакшы болот. Себеби дегенде биздин ушул кайсы тепкичте эмнелер бизде жакшы иштебей калды, ошолорду айтып деп айкын сүйлөшүп алганыбыз дагы жакшы бир жагы. Жумуштан кээ бир учурда жумуштан кеткендер деле бар ушундай жагдайлардан бар. Ооба, көбүнчө бизде азыр мына министрликте деле баягы кандай жана медициналык жардамды көрсөтүүдө кандай эме туура эмес жолдор болуп калды дегенде иликтөөдө министрлик деле кызматтан кетсин деген позициядан алыс. Себеби дегенде биз бүгүнкү күндө мына мамлекеттик кызматта жакшы адистердин калбай калгандыгы бизге аябай орчундуу маселе болуп атат. Мамлекеттик кызматта биздин айрыкча мына 3-чү тепкичте деп коет, третичный уровень деп, 2-чи тепкичтеги уровеньдеги ошол биздин областтар аралык ошол төрөтүүндө мекемелеринде иштеш абдан оор болуп калды. Себеби дегенде аябай оор акыбалдагы бейтаптардын баары бизге келет. Келгенде ар бир ошол аялдын ден соолугу менен күрөшүп, моралдык жактан, физикалык жактан ушундай чарчоолор көп болот. Азыркы күндө ошол көп эле адистер мындай жеке менчик клиникаларында иштөөдө мындай ошол немелери багытта көбүрөөк ошундай алек болуп калышты. Себеби дегенде ал жерде физиологиялык төрөттөр көп болуп, анан кийин эмгек баяны да жогору болгондуктан ошол жака көздөп калышты да көбүчү. Анан бизде дагы ушундай кадрлардын мындай жакшы иштеп, өзүнүн салымын кошуп, жакшы жогорку квалификациядагы ушу адистерибиз, ушу биз дагы чарчадык, биз дагы эс алалы, бизге дагы үй бүлөбүз бар, биздин дагы балдарыбыздын ден соолугу үчүн биз дагы аман болушубуз керек, биз дагы кетебиз деген мындай позицияда дагы көп ушундай эме адистерибиз бар. Бирок ошол менен бирге эле ошо үйрөнүп калган жумушубуз экен. Анан биз иштебесе ким иштейт эле? Ошо азыр ошол биздин ушул адистердин ошол ушунча жыл иштеп, анан ошол жерде тарбияланып, чечкиндүү түрдө басып кетип калганга дагы ошол чечиле албай туруп атат да. Мен ошол адистеримен дагы өзүм түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атам, айтып атам, биз элге кызмат кылышыбыз керек. Албетте биринчи очередте биз өзүбүз аман болушубуз керек, өзүбүздүн ден соолугубузду карашыбыз керек. Бирок ошол менен бирге элге дагы кызматты унутпашыбыз керек деп ушундай түшүндүрүү иштерин алып жүрүп атам. Анан эже бул жерде мисалы элдин арасында сөз бар эмеспи? Бала төрөлгөндөн баштап мисалы ошол каза болгонго чейин коррупция депчи. Бул деген мисалы жөн чыкпайт да. Төрөлгөндө деп жөн айтпайт. Ошол айрыкча сиздердин ошол төрөтканалар жөнүндө сөз болуп атат да бул жердечи. Ошол сиздерде мисалы төрөлгөндө кандай? Мисалы кээ бир учурда сүйүнч пул деп ала калышат, кээ бир учурда могу дарысы жок деп ала калышат, кээ бир учурда кызматын деп ала калышат. Ушул жагдай коррупция менен негизи кантип күрөшүп атасыз?
Негизинен ошо сиз айткандай төрөт үйлөрүндө аябай ушундай жагдай маселе көп жаралат. Себеби дегенде бизде ошол кош бойлуулар жана төрөт учурунда төрөттөн кийинки учур мамлекеттик кепилдик программасына кирген. Булардын баардыгы акысыз, төрөт да акысыз, тейлөө да акысыз. Булардын баардыгын жарандарга мен кайрылып кетет элем. Ушул мамлекеттик кызматка келгенде акысыз дарыланууга ошол талап кылып, медицина кызматкерлеринен талап кылыш керек биринчиден. Экинчиден, ошол мен элге да кайрылып кетет элем. Албетте, ошол ымыркай төрүлгөндө ошол жарык дүйнөгө наристе келип атканда илгертен ата бабабыздан калган салт сана бар. Бул сүйүнчү деген. Сүйүнчүнү биз эч кимден мажбурлабайбыз. Медицина кызматкерлери бүгүнкү күнгө чейин сүйүнчү дегенге биз өздөрү да чыкпайт, башка да кылбайт. Бирок ошо сүйүнчүнү берип дагы, ошо мен ушунча сүйүнчү бердим деген арыздоолор да болот да. Мен айтат элем, ошо сүйүнчүнү бербеш да керек. Берген болсо аны арыздануу бул туура эмес деп ойлойм да. Элдин арасында мындай аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар. Барчылыкта жашаган үй бүлөлөр бар. Жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө барганда мисалы бейтапканага барып, мынага акча бер, мына справкага акча бер, мына дарыга акча бер, же сүйүнчүгө акча бер дегенде мындай ыңгайсыз болуп калышат экен да. Ушул өңдүү жагдайларда акча коррупция боюнча, кой, албай эле кой, эмне кыласың деп айтып түшүндүрүп турасызбы? Же бир кандайдыр бир сөгүш жарыялап ушул кармап алган учурлар болдубу? Негизинен бул коррупция менен биз коррупция менен күрөшүүдө биздин ажообуздун ошол стратегиялык планы боюнча биз жетекчилер ар дайым ошо иш алып барабыз. Бизде ошол коррупция менен күрөшүү боюнча өзүбүздүн мекемеде дагы ошол комитет түзүлгөн. Ар бир жаранды биз 3 айда бир, 1 айда бир сурамжылоо анкеталарын уюштурганбыз. Сурамжылоолорду уюштуруп турабыз. Аларга баа беребиз. Ошол комитет топтолуп, ошол кандай жагдай жаралып атыптыр эл арасында. Ошол боюнча өзүбүздүн чечимибизди, өзүбүздүн кеңешмелерибизди иштеп чыгабыз. Күрөшүүдө дагы бир ошол эле видео көзөмөлдөрү ошол коррупцияны жок кылуу максатында жана ошондой эле тартипти орнотуу максатында дагы ошол видео көзөмөлдөр уюштурулган. Аны тынбай ошо жетекчилер ар бир бөлүмдө ошол видео көзөмөлдү карап, ошо иликтеп турулат. Анан Мисалы ошол канча адамды мисалы сөгүш бердиңер же канча адамды иштен алдыңар да ушул именно ушул коррупция боюнча? Эми негизинен бул коррупция баягы жанагындай сүйүнчү алып, же болбосо колунан кармалды дегенде биз эми баягы эме тергөөчү эмеспиз да. Колунан кармалбагандан кийин ал далилдеш абдан кыйын экен да. Далилдеш абдан кыйын, бирок арыз болгон учурда сөзсүз түрдө коллективге салынат. Коллективге салынып, ошол жерде айрым чаралар колдонулат. Ошол эле сиз айткандай сөгүш берилет, эскертебиз, таптакыр болбосо сөгүш беребиз. Анан эгерде таптакыр эле ушундай эме болуп турган болсо, жанагындай жумуштан айдаганга чейин барабыз. Бирок бүгүнкү күндө ошол адепсиз, ошо тынбай эле коррупцияга малынып калган кызматкерди мен жолуктурган жокмун. Гүлбар айым, ушул биздин эфир учурунда ошол ичиңизде ушул буулугу айта албай бир сөз ушул элге жеткире албай калдым десеңиз, бир сөзүңүз болсо ушул биздин трибунадан пайдалансаңыз болот. Ар бир келген конок ушул биздин трибунага чыгып акыркы сөзүн ошо элге айта алат. Ошондой мүмкүнчүлүктү сизге да берели. Урматтуу биздин кыргыз элибиз, урматтуу биздин айымдар, мен өзгөчө ушул трибунадан пайдаланып, ошо кош бойлуу аялдарга, биздин келечектеги ошо энелерге кайрылып кетет элем. Биринчи ошол биздин өзүбүздүн саламаттыгыбызды сактоодо ар бир жарандын ден соолугу ар бир жарандын өзүндө. Мен ойлойт элем, ошол эгерде сиздер биз менен чогуу кызматташып, ошол үй бүлөнү туура пландаштырып, жана ошондой эле кош бойлууну эгерде ушундай кош бойлуу үй бүлөнүн мүчөсүн көбөйтүү максатында эгерде бир багытталып калган болсоңуздар, ошол ар бир текшерүүдөн өтүп, кеңештерди алып, гинекологдордон жана ошондой эле башка адистерден кеңешмелерди алып, анан кийин үй бүлө мүчөлөрүн курсаңыздар. Себеби дегенде бүгүнкү күндө бул ошол жаштардын арасында жана ошондой эле ушул айыл жергелеринде баягы төрөттүн интервалын сактабай жана ошондой эле өзүнүн ден соолугун карабай, ушундай бизге дагы аябай кыйынчылыкка көп маселелер жаралып атат да. Ошону менен бирге мен ойлойт элем, биз жакында ошол бүт программалардын негизинде жана ошондой эле биздин ошол
өзүбүздүн иш планыбызда дагы өлчөп койгонбуз, көрсөтүп койгонбуз. Ошол иш планыбыз боюнча жерлерге дагы кыдырып, ошо кураторлор менен, адистер менен айланабыз. Жакында биз пландаштырып атабыз, Алай, Чоң Алай, Каракулча райондорунда эгерде бир кайсы бир маселе боло турган болсо, бизге эртерээк ошо маалыматтарыңыздарды берип, кандай ошол орчундуу маселеңиздер бар, кандай бир медициналык жардамдарда ошондой тоскоолдуктар бар, ошолор боюнча бизге карылуу жасап, бизге карылсаңыздар, биз ошол маселелерди жерде да карап беребиз. Жана ошондой эле үй бүлө мүчөлөрүндө эң алгачкы ошол кош бойлууларды, энелерди колдоодо ошо күйөөлөрдүн ролу аябай чоң. Жана ошондой эле кайната кайнелердин аябай ролу чоң. Кош бойлууларга айоор мамиле жасап, ошолорду мезгилинде текшертип, мезгилинде ошоларга кам көрүп, медициналык жардамды мезгилинде көрсөтүп турсаңыздар деп мен кайрылып кетет элем. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мынакей бүгүнкү программада Ош облустук төрөт үйүнүн айланасындагы акыркы окуялар тууралуу сөз кылдык. Кийинки программада көрүшкөнчө аман калыңыздар.